Демек бизнес кожоюнда эң негизги сөздөр бул башка адамдардын убактысын туура уюштура билүү жана аны пайдалана билүү. Бекер эмес албетте. Башка адамдардын билимин иштете билүү, туура иштете билүү. Жана башка адамдардын акчасын туура иштете билүү экен. Шунун баарын уюштура билип, баарын жасай алган адам бизнес кожоюну десек болот экен. Бул боюнча Джон Рокфеллер, эң бир атактуу миллиардерлердин жана миллионерлердин бири, айткан экен: "Я бы предпочел получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% своих собственных усилий" деп айткан экен. Демек, башкача айтканда, мен өзүмдүн жалгыз өзүмдүн 100% күч кубатымды, убактымды, билимимди пайдаланып акча тапкандан көрө, көптөгөн адамдардын, жүздөгөн адамдардын бир гана пайыз жөндөмүн же билимин же убактысын пайдаланып акча тапканым туура деп айткан экен. Ушул мени ийгиликке алып келет деген мааниде айткан экен да. Демек, мына байлыктардын сырылардын бири ушул экен да. Бардыгын өзүм кылам. Мен супермен же супер аялмын дебестен, анын ордуна биз көптөгөн адамдардын күчтүү жактарын иштете билишибиз керек экен. Мунун жардамы менен биз аларды да жакшы акча табууга, карьера боюнча өсүүгө жардам берет экенбиз. Ошол эле учурда өзүбүз дагы койгон максаттарыбызга тезирээк, оңоюраак жетет экенбиз. Эми мына бизнес кожоюну айталы бир жетекчи менен бир команда болду дагы. Ал жетекчинин жардамы менен команда кура баштады. Ишкер менен договор түздү. Жана кызматкерди жумушка алды эле. Жетекчи ишкерлер менен договор түздү. Ушинтип отуруп, мисалы үчүн жетекчинин жардамы менен биз кызматкерлерди башкара алат экенбиз, кызматкерлерди да жакшы иштете алат экенбиз. Ушинтип отуруп, бизнес кожоюну өзүнүн бизнес системасын курат экен дедик, э? Эми бизнес система курууда бизде 4 вариант бар экен. Биринчиси өзүбүздүн брендибизди куруу. Жеке өзүбүздүн брендибиз бул бизнес бренд куруу, нолдон баштап жаңы компания ачуу, ошол компанияны атактуу кылып, ошол компанияны бренд кылып, дүйнөлүк же сиздин мамлекетиңизде же Кыргызстанда деңгээлдеги бренд жасоо. Мына Шоро компаниясы ошол жолду басып өттү. Көптөгөн банктар ошол жолду басып өттү. Экинчи вариант бул франшиза. Үчүнчү вариант бул дилерство. Франшиза менен дилерство экөө бири-бирине көп жагынан, көп тарабынан окшоп кетет. Төртүнчүсү тармактык маркетинг. Демек, өзүңүздүн бизнес брендиңизди ачуу, плюспу же минуспу, мунун баарын сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз болот. Биринчиси, өзүңүздүн брендиңизди жасоо бул өтө кымбат түшөт экен. Акча түрүндө гана эмес, бул моралдык жактан да өтө кымбат, буга чейин көрдүк, жана өтө кыйын нерсе экен. Анткени бир брендти атактуу кылып, аны элдин баарына таанымал кылуу үчүн ага көп убакыт бою биз ошол брендтин үстүнөн иштешибиз керек болот экен. Жана бул акча түрүндө дагы кымбат процедура экен. Анан бизнес технологияларды бизге эч ким бербейт экен. Аны биз өзүбүз нолдон жасап чыгышыбыз керек болот экен. Андыктан бул жерде өтө чоң тобокел десек болот экен. Бул иш баарынын эле колунан келе бербейт десек да туура болот экен. Экинчи варианты бул тезирээк акча табуунун жолу. Бул кымбат, бул бирок даяр система. Сиз кандайдыр бир акчага ошол атактуу компаниянын, мисалы үчүн Шоро болобу, Coca-Cola болобу, кандайдыр бир чоң банк болобу, ошол банк менен келишим түзүп, ошонун даяр технологиясы, даяр системасын, бизнес системасын пайдаланып, сиз ошол компаниянын брендин колдонуп, сиз жергиликтүү бир деңгээлде акча тапсаңыз болот экен. Бизнес системанын бир бөлүгү болуп, өзүңүздүн бизнес системаңызды да ошонун ичинде куруп алсаңыз болот экен. Дилерство дагы ошого окшош эле, даяр бизнес технологияларды алат экенсиз, даяр система алат экенсиз. Дилерстводо көпчүлүк учурда сиз аны сатып албайсыз, келишимдин негизинде иштейсиз. Ал эми франшизанын учурунда сиз франшиза сатып аласыз, кандайдыр бир мөөнөткө, кандайдыр бир зонанын ичинде да. Бирок сиз ошону менен бирге көптөгөн даяр технологияларды алат экенсиз. Дилерстводо азыраак технологиялар берилет, ал эми франшизада көбүрөөк берилет. Экөө бири-бирине аябай окшош, даже айырмалаш кыйын бир чети. Бирок тобокел бул учурда ушул экинчи жана үчүнчү вариантта тобокел азыраак болот экен. Анткени сиз гарантия буга чейин ошол фирманын жетекчилери, ээлери басып өткөн жолдун негизинде жасалган. Алар көптөгөн каталарды кетирип отуруп үйрөнгөн, анан кийин бир технологияга келишкен. Ошол даяр технологияга сиз өмүрүңүздү 5 жыл, 10 жыл өмүрүңүздү кетирип отурбай, сиз даяр технологияны алат экенсиз дагы, ошону эле жасап отуруп, сиз дагы өзүңүз бизнес система куруп алсаңыз болот экен. Ошол чоң бизнес системанын ичинде өзүңүздүн чакан бизнес системаңызды куруп алсаңыз болот экен. Төртүнчү вариант бул тармактык маркетинг. Бул дагы франшизага аябай окшош. Сиз белгилүү бир брендти алат экенсиз. Ошол белгилүү бренд менен келишим түзүп, ошол бренд менен иштешет экенсиз дагы. Ошол брендтин кардарларын табып отуруп, кардарларды көндүрүп отуруп, сиз өзүңүздүн бизнес системаңызды куруп алат экенсиз. Бул учурда сиз даяр бизнес технологияларды алат экенсиз. Мисалы үчүн өзүңүз баа боюнча саясатты жүргүзбөйт экенсиз, логистика, доставканы өзүңүз уюштурбайт экенсиз. Көпчүлүк учурда ошол сиз иштешкен компаниялар сиздин ордуңузга ошол иштин көпчүлүгүн жасап койгон болот экен. Бухгалтерия, юридикалык жактан коргоо жана башка көптөгөн иштердин көпчүлүгүн компания өзү жасап койгон болот экен. Мына биз тармактык маркетинг менен иштешебиз. Мисалы үчүн биз заказ берүү системасы боюнча биз сайт ачкан эмеспиз. Биздин партнерлорубуздун көпчүлүгү үйдөн отуруп заказ кылышат. Аларга Бишкектен жана Москвадан товар келет. Анын баарын биз уюштуруп отурган эмеспиз. Аны компания өзү баарын логистика, товарды жеткирип берүү жана башка көптөгөн бизнес процесстердин көпчүлүгүн компания өзү жасап койгон да. Бизге даяр система курулуп калган.
Ошонун ичинде биз бизнес система куруп отуруп, өзүбүз да ошол бизнес системанын ээси болуп калсак болот экен. Анан өтө күчтүү колдоо берилет экен тармактык маркетинг учурунда. Тобокел аз экен, бир топ аз, франшизадан дагы, дилерстводон дагы аз экен, анткени сиз чоң акчаларды киргизбейт экенсиз. Чакан акча менен баштасаңыз болот экен. Мына мисалы үчүн франшизалар аябай кымбат болот да, дилерствода кымбат мүмкүнчүлүк. А өзүңүздүн бизнес ачууңуз бул эң кымбат вариант экен. Анан могул өзүңүз вариант ачканда, өзүңүз бизнес ачканда, өзүңүз бир бренд ачканыңызда бир чети бар экен, зона чектелген эмес экен. Сиз каалаган шаарыңызда, каалаган мамлекетте жасасаңыз болот экен, эгерде ресурсуңуз ошого жетсе. Ал эми тармактык маркетинг учурунда дагы зона чектелген эмес экен. Сиз каалаган шаарыңыз менен бизнес кылсаңыз болот экен. Көпчүлүк компанияларда да, кээ бир компанияларда бар зона чектелген. Франшиза учурунда жана дилерство учурунда сиздин зонаңыз чектелген. Сиз кандайдыр бир территорияда гана, кандайдыр бир зонада гана бизнес жасай аласыз. Андан башка жерде жасай албайт экенсиз. Ал эми тармактык маркетингде жана өзүңүз бренд ачып жасаганыңызда эч кайсы жерде чек жок экен. Көпчүлүк тармактык маркетинг компанияларында, кээ бирлеринде бар. Бизнес системалар мына кандай бизнес системалар азыркы учурда бар экен? Мисалы үчүн Экоисламик банк, бул дагы өзүнчө чоң бизнес система. Мен билбейм булар франшиза бере бербей, дилерство бере бербей билбейм, бирок Coca-Cola берет деп уккам. Collins, LC, Waikiki булардын баары дилерство жана франшиза беришет. То есть сиз алар менен келишим түзүп алып, өзүңүздүн шаарыңызда ошол компаниялардын дүкөндөрүн ачып, бизнес система курсаңыз болот экен. Даяр бизнес технологияларды алып курсаңыз болот экен. Шоро компаниясы көпчүлүк учурда дилерство берет деп уккам. Бегемотту билбейт экен, бул мына гамбургер боюнча. Макдональдс франшиза берет. Кириешки бере билбейм, бирок дистрибуция же дилерство алып, өзүңүздүн шаарыңызда ушул компания менен иштесеңиз болот. Народный бул дагы сеть, мына чоң бизнес система. Пятерочкада көпчүлүк Россиянын шаарларында дилерство же дистрибуция берсе керек деп ойлойм, же франшиза берсе керек деп ойлойм. 1С мына менин тааныштарым ичинде бар, дилерлер бар. Мына дилерство алып, даяр бизнес система, даяр бизнес технология менен сиз бизнес система куруп, бизнес курсаңыз болот экен. Мына Булгария, бул дагы атактуу брендтердин бири, көптөгөн сеть курган компаниялардын көпчүлүгү же дилерство беришет, же франшиза беришет, же кандай бир келишим негизинде сиз филиал ачып, өзүңүздүн бизнес системаңызды куруп алсаңыз болот экен. Демек, франшиза бул бизнес система куруу мүмкүнчүлүгү, даяр технология, даяр система алат экенсиз. Бул бир минусу бар, бул кымбат көпчүлүк учурда. Ишенбесеңиз мына франчайзи чекитсу же бибос чекитуруну көрсөңүз болот. Мен бибоско көп кирип турам, бибоста ар кандай франшизалар чыгып турат. Эми сиз дагы рычаг курсаңыз боло турган, бизнес система курсаңыз боло турган дагы мүмкүнчүлүктөрдүн бири бул тармактык маркетинг деп атабыз, Тармактык маркетингде дагы сиз франшизага кошуп, чоң акча төлөбөстөн, чоң взнос төлөбөстөн сиз иштесеңиз болот. Мисалы үчүн мен Фаберлик менен иштешем, Фаберлик менен сиз да иштешип, өзүңүздүн чоң бизнес системаңызды куруп алсаңыз болот экен. Ушул Фаберликтин ичинде. Avon бул дагы бизнес система берет, бирок башкачараак негизде берет, көбүрөөк чектелүү жана зоналарга бөлүнгөн деп уккам. MVD да мына зоналарга бөлүнгөн. Кээ бир шаарларында сиз кура аласыз, кээ бирлеринде кура албайсыз. Бардык шаарларда кура албайсыз. Oriflame зоналарга бөлүнгөн эмес. Ченши, Сибирское здоровье, CL парфюм, Mary Kay, Art Life бул дагы бизнес система берет экен. Smart Enrich Кыргызстанга тиешеси бар компания булар. Ipar да бул дагы Кыргызстанга тиешеси бар. Бирок Кыргызстандыкы деп айта албайм экөөндөн, Кыргызстанга тиешеси бар компаниялар. Кээ бир компанияларды мен айтпай калсам капа болбоңуздар. Негизинен мындай тармактык маркетинг компаниялары өтө көп. Көпчүлүгү алардын көпчүлүгү ийгиликтүү. Жок дегенде бир 5 жыл 10 жыл иштеген болсо, демек алар ийгиликтүү. 5 жылга чейин айта албайм, жабылып калышы мүмкүн, же иштеши мүмкүн, белгисиз ал. Эми баасы жеткиликтүү экен. Сиз почти нолдон баштасаңыз болот экен да. Мына 1200 сомдон тартып 30 000 сомго чейин бизнес баштасаңыз болот экен. Ал эми сиз франшизаны баштайм десеңиз, жок дегенде 500 000 же миллион сом акча менен башташыңыз керек болот. Смотря кайсы бизнес да.